Достор, биз эфирде болсок, бүгүнкү эфир телефон чукуламай. Негизи мен бат чукуйм да. Аябайбы. Ассаламу алейкум, урматтуу мекенештер. Бүгүн биз ушундай өзүбүзчө отуруп кербен тобу, орусча айтмакчы жана кербен тобунун подсобный рабочийлери бүгүн ушундай уйкубуз келбей сиздер менен өз ойлорубузду жанакы бир жака чыкканда дагы сөзсүз түрдө мындай ар кандай ситуациялар, ар кандай жагдайлар жаралат. Ошону силер менен мындай бөлүшкүбүз келди. Кыскасы биздин азыркы берип аткан эфирибиз сыртта жүргөн мигранттар, сыртта жүргөн мекендештерге болмокчу. Андыктан биз менен бөлүшүп коюңуздар. Суроо жооп болсо сөзсүз жооп беребиз. Жана биздин эфир берип аткан эфирлерибиз сиздерге жагып атабы, жакпай атабы, ошону да жаза кетиңиздер сөзсүз түрдө. Булар азырынча телефон чукулап туруп-турсун. Ага чейин мен сүйлөп сиздердин жанакы мурдакы жолугушууларда саясатчылар келгенге чейин артисттер мындай сүйлөп тура турган убактар эле, ошонун ордун мен азыр алып атам. Бизде мындай жилеттерди кийип балдар ушундай фон жаратып, сонун байрактар менен чыгып атат, аны көрүп атасыздар. Деги эле сиздер ушул комментарий айтып, биз дагы эмнени өзгөртүшүбүз керек? Сиздердин каалооңуздар кандай? Эмнелерди кылбай атабыз? Ушулар боюнча да сөз жаза кетиңиздер, айта кетиңиздер. Алдын ала эскертип коеюн, айтып коеюн. Ошолордун урматсыздардын апалары, аталары азыр фаст дегенге чейин сүйлөп жетишип калалы. Фаст дегенден кийин алар менен жаман жакшы айтышпаңыздар, биздин колдоочулар суранычы сиздерден. Алар сөгүнсө сөгүнбөңүздөр, алар сөксө сөгүнбөңүздөр. Себеп дегенде достор, алар кайсыл жерде жатат билесиздер, алар кандай жерде жүрөт билесиздер. Алардын деңгээлине түшүп, силер дагы ошол деңгээлге түшүп кетпеңиздер. Суранам сиздерден. Бир аз бийик болуңуздар. Жанакы айтат элек го, биз аларды оңдойбуз, Кудай буйрса аларды ыйманга чакырабыз, тазалыкка чакырабыз, аларды ошол менен тартипке алып келебиз. Буйрса ошол күндөр келип атат, акырындап оңдоп келе атабыз. Акырындап алардын дагы сөгүнгөн сөздөрү калып, бир аз өзгөрүү болуп келе атат, көрүп атасыздар. Мурда билесиздер өзүңүздөр, союп кетем, атып кетем, анан кийин көчөдө жүрбөй каласың дегенге чейин барчу. Азыр бир аз тартынып, уялып, сөгүнгөнгө келди. Ата энеңге чейин асылат, бирок буюрса ата энеңге асылганда мен таң калам. Мага көбүнчө асылышат. Алар жетимдей көрөм да менчи. Бирок жетим адам гана, ошол ата энесинин тарбиясын көрбөгөн гана адам ушундай жаман сөздөрдү айтып, ата энеге чейин мындай жеке адамдын өзүнүн немесине да өтүп кетет да, кыскасы. Жеке жагына дагы. Мен астында жаштар үгүт иштеринде аябай жакшы бизге жардамдарын берип атышат, Кудай буйрса. Ушул боюнча дагы кечээ кандай болду, ким кандай сүйлөдү, элдин жолугушууда элдердин маанайлары кандай, ушул боюнча очередтешип сүйлөшүп айтып кетели. Жана жолугушууларда Адакын Кимсанбайчы айтат да, кимине сөздү берейин дегендей эле кылып сиздер да жазып коюңуздар, кимге сөздү берейин. Жаштардан баштайлы деп эле неме кылып атат. Ошон үчүн достор, эми бул тамаша иретинде. Нурбек, бул Нурбек Кубанычбеков, барыңыздар таанысыздар, таанып калдыңыздар. Мен укугум бар кыймылынын төрагасы. Иштеп келатат, буюрса. Жанымдагы Нурбектин оң жагында Нуркан Аблакулов, Ош жаштар кыймылынын төрагасы.
ушул жаштар кыймылы, мен укугум бар кыймылы. Бизде ушундай күчтүү активисттер бар, күчтүү балдар бар, баарыңыздар билесиздер. Дагы жакындан таанысаңыздар, өздөрүнүн ой пикирин айтсын. Элдердин маанайлары ушул боюнча кыскача айтып кетсеңер. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, бүгүнкү биздин түз эфирде көрүп аткандар. Элдин маанайы бул жолу мурдагы шайлоолордогудай эмес. Кандайдыр бир башкача көз караштар, башкача бир түшүнүктөр бар да. Албетте биз жакшы жагына божомолдоп, ниетти түз кылып ойлоп атабыз, бирок кандай болот ал жагы ал ошо шайлоо күнү маалым болот. Биздин кыргыздар бизде, кыргызстандыктар, кыргыз элибиз шайлоого 1 күн же 2 күн калганда аябай погоданы өзгөртүп жиберебиз да негизи. Ага чейин баары жакшыдай боло берет. Эми бул жолкусуна дагы мен ойлойм, адашпай татыктууну тандап алып туура жолго түшөт го деп. Анан жаштарга да айтат элем биз урактуу. Шайлоого катышкыла, бул биздин эртеңки келечек. Биз туура тандоо кылып алышыбыз керек. Туура багыттап алышыбыз керек дегендейчи. Азыр көп ойлойт. Мен шайлоого деле барбай эле коеюн, шайлоо мага эмне кылып берет? Мен барсам эмне чечилет? Баягы сөздөр. Келечегин татыктуу инсандардын колуна тапшырып беришибиз керек да. Бул шайлоо, бул тандоо. Келечегибиз тандоо. Аны түшүнбөгөндөр көп тилекке каршы. Мен ойлойм, бул жолкусунда бир аз өзгөрүү бар, түшүнүүлөр дагы бар. Ушул сөзүңүзгө улай айткым келип атат. Азыр жаштар кайда карап алгыла деп атпайсыздарбы? Мен ушул 2-3 жолу Германияга барып келген инсан катары, анан ошол жакта шайлоо учурунда баягындай эми шайлоого жетпедик. Шайлоо күнү 26 сентябрь күнү алар жогорку кеңештин парламент шайлоо өттү. Катышпасак да бирок үгүт иштерине катышып калдык да. Мындай ошолор кандай агитация кылат, кайсы жолдор менен барат, анан сүйлөшкөндө жаштардын мамлекетке болгон көз карашы кандай. Чындыгында аларда биздегидей көрүнгөн жерге баннер илип, көрүнгөн жерде мындай эл менен чоң чогулуштарды өткөрүп, ушундай нерселер жок да аларда. Болгону түз эфирден гана кайрылат экен элге. Анан аларда биздегидей баягындай куру сөздөр жок экен да. Бизде мүмкүнчүлүк барбы ошондой кылууга? Мүмкүнчүлүк бар. Бул эми башчысынан көз каранды. Аларда жазган сөзүнү эгерде кирген болсо, милдеттүү түрдө аткарат экен. Мурунтан мисалы кандай ураны болсо, кандай программасы болсо, аткарып келген. Ошон үчүн элдин ишеними бар экен да. Эми Европада жаштардын ар кандайы бар. Мисалы бизде кандай десек, жанагы бир депутаттар айта албай калбады беле? Ошондой жаштар да көп да, бирок алар дагы өзүнүн укугун талашат экен да. Мисалы шайлоого барып катышып, мен айта турган нерсе, мисалы сөздөн ишке өтөлү деген сөздөр чыгып атпайбы азыр? 1 жылдан бери жүрүпчү. Аларда ал сөз жаздыбы, демек баргандан эртеси күнү милдеттүү экен аткарганычы. Дагы бир жерде жазылыптыр, электроэнергиялык көз карандысызга жетишебиз деп кече Баткенде көрүп калдык. Кантип жетишет алар? Эми 1 жылдан бери ушул светтер өчүп атканы бүт ушулардын келген кесепетинен болуп атса, сулардын кетип калганы бүт ушулардын кесепетинен болуп, эми кайра эле келип мындай куруу убадалар менен шайлоого бул аттанган, бул өтө уят нерсе да. Азыр булар айтып атпайбы, сөздөн ишке өтөлү деп. Буга чейин сөз сүйлөп келишкен, дагы деле сөз сүйлөп келет. Эми бул шайлоонун алдындагы эле баягы алдамай жолу да. Мен кайдыгер карап алгыла деп айтып атпайсызбы? Адахан Кимсанбаевич түрктөрдө бир сөз бар экен деп айтып кетти. Германиядагы, Амстердам, Голландиядагы ар бир түрк жараны дээрлик 95-90% шайлоо учурунда келип шайлап кетишет экен да. Ар 5 жылда болобу, ар 6 жылда болобу милдеттүү түрдө учуп келип кайра учуп кетишет экен. А биздегилер болсо Бишкектен Баткенге болгону 1,5 миң 2 миң жол кире ошого келип кетишпейт да. Алар болсо 10 миңге бул жака билет алып, кайра 10 миң же 15 миңге обратно билет алып келип шайлап кетет. Анан сөзүн айтып кетейин да. Шайлоого келген жоксуң,
демек сага мамлекеттин кереги жок, сенин дагы мамлекетке керегиң жок. Мындай жатканда келбей эле кой деген сөз экен аларда. Аябай катуу тиет экен намысыга. Эми бизде азыр чындап жаштар мындай намыссыз болуп калды, келечекке көз каранды болуп калды деген менен мамлекет дагы, мамлекеттин башында турган жетекчилер дагы ошол жаштардын келечекке болгон үмүтүн үзүп койду да. Чындапчы. Эми андай десек да болот. Бир маселе бар да. Ошондо шайлоого үйүндө эле айылда жатып деле жаштар барбайт да. Мен эмне кылам? Бирок кандайдыр бир аш тойго же бир кафеге, бир ресторанга десе кайдан жайдан барат? Эмне үчүн? Ал жерге убактылуу бир тамак аш жеген үчүн же бир кандайдыр убактылуу кызыктар үчүн гана барбайт. А бул келечек үчүн барбай атышат. Ушуну жеткире албай атабыз да, туура? Ооба. Сен айтып аткан түрктөр ал дүйнөнүн булуң бурчунан учуп келет. Өзүнүн мамлекетин келечегин тандап атат. А биздин жаштар тек гана курсагына бир убактылуу саатка гана тойгузуп келүүгө барат. Кайдан болбосун барат. Бул анык. Биз экөөбүз сыртта жүрөбүз, сиз деле жүрөбүз. Мен бир жолу айтпадымбы? 8 мартта Москвада болгон кафелерди мен кыдырып чыктым. Атайын түнү менен. Атасы менен баласы, апасы менен кызы бирдей. Эми бул ачуу чындык. Мойнуңарга аласыңар. Албайм десеңер мен тастыктап да чыгарып коюшум мүмкүн. Бирдей ачыгы дагы чачыгы дагы бийлеп атканы, ичип атканы, чегип атканы. Бул биздин жаштарыбыздын дагы, улумундун да кандайдыр бир касиети кеткен эди. Анан мен ойлоп коем, ушулар ушинтип бири-биринен уялбай тартынбай калса мамлекеттин келечегин артынан кетип. Мен өзүмө акылдуу болуп аткан жокмун, бирок мен дагы бир кыргыздын катары эртең келечекти ойлогум келет. Эртең мындай балдарымы, кыздарымы карап алып ойлоном мен. Ушулардын келечеги кандай болот? Мага окшогон мигрант болобу? Же болбосо дагы бир жакка барып кордук көрөбү? А өзүбүздүн өлкөбүздө болсо болбойбу булар? Дегендей ой келет да. А жаштарга билбейм буларга кандай айтып түшүндүрөбүз, кантип алардын оюн бурабыз? Мен үчүн өтө кыйын маселе болот. Бул боюнча сен, мен оюмча 2017-18 жылдары кыдырсаң керек. Мен Москвада 2006 жылдан баштап 2015-16 жылга чейин, 2009-2010 баштап мен тааныган балдар көбү алдатпаса керек. 2010-11-лерден баштап мен ушул нерсеге аябай тыгыз аракет кылып, ошол 5-6 жыл мен аябай аракет жасагам. Көп кафелерди, клубтарды, ал вакытта клубтар эми ачылып 2010, 2009, 2008 жылдары кыргыздар башка улуттун клубтарына, кафелерине барышчу да. Азыр кийин барып, аябай выгодный бир бизнеске айланып, биздин эле бизнесмендер, биздин эле бул жакта жанакы жасап жүргөн, акчаны кылып жүргөн адамдар ошол жактан клубтарды ачып алып, аябай ушундай бизнес да. Бизнестин дагы башка түрү, бул жерде легалдуу бизнес эмес деп ойлочумун, себеп дегенде мен алардын жанакындай подпольный жасалма арак, жасалма спиртный напитокторду аябай сатып, ошол жерде биздин көп кыргыздарыбыз отравление болуп жана башкалар болгондор биз аябай катуу иштегенбиз. Биз мына көрүүчүлөр көпчүлүгү билсе керек, ошол убакытта эле активдүү жаштар деп кыймыл түзүп, Москвада аябай активдүү иштегенбиз бизчи. Андан кийин кыйла иштеп жүрдүк. Биз мисалы кече эле пайда болуп калган жокпуз да. Бизден кийин мына силер пайда болдуңар, сенден кийин бул пайда болуп атат. Бул тема эми өтө орчундуу маселе. Буну акырындап ушул жакшы бийлик келип, жакшы адамдар келип, депутаттар ушул жакшы келсе, менимче өзгөрөт. Буюрса буну аябай тыгыз биз кыргыздар өзүбүз Россияга барып, Москваларга барып, өзүбүз контролдой болсок, буну башка аларга мындай эч немеси жок да. Орусча айтканча по барабану да. Менин возраст, менин жашым менен сенин жашың ортобузда 5-6 жыл жаш да. Сенин ортоң менен бунук 5-6 жаш. Мына поколение бир 5 жылдык ортобузда ушундай нерсе бар да. Биздин менин курагымдагы жаштар, активисттер бир аз ушундай күйүмдүү болуп, бир аз кыйынчылыкты көрүп, биз 98-97 жылкы кыйынчылыктарды көрүп калган адамдарданбыз. Бизден кийин мен ошо Москвада иштеп жүрүп, ушундай активисттерди таап издеп атып, жаштарды таппай силерди тапкам да. Силер биз менен ушундай чыгыз байланышып иштешип калдыңар.
кийин ошко келип ушу Нуркандар менен жолугушуп, Нуркандар менен сүйлөшүп калганда мен ушунчалык таң калгам да. Вот кызыл китепке кирип баратат да, өз жаштардын мындай активный жаштар, күчтүү жаштар, мындай эл жерине күйгөн ушундай Нуркан. Мисалы Нуркандын тарыхын айтып берейин. Нурканга жолукканыбызда сен бүтүрүүчү элең да? Ооба. Бүтүрүүчү болуп, ошондо жолугуп калып, студент болуп жүрүп, ошол университеттин деңгээлде агайларына ошол жерде студенттерге каршы чыккан балдар болуп чыкканда мен ушунчалык таң калгам. Мен буларды съемка кылып, жанакындай кылып, кайрылууларын жасатып алып, Бишкекке алып барып, мен Адакан Кимсанбаевичке көрсөтүп, мактангам, ишенесиңби? Вот студенттер ушундай бар экен деп, студенттердин арасынан чыккан балдар экен депчи. Андан кийин эле бир-эки убакыт өттү дагы Адакан Кимсанбаевич өзү келди, жаштар чогулгула. Анан тегерек стол уюшулду, жолугушуулар болуп баштады. Мындайча айтканда, жанагы бизди көпчүлөр айтып атпайбы, мисалы мени, сени эмне үчүн эми биздин колдоочулар 2-3 адам айтып койсо, жогорку кеңешке мен дагы барат белем деп, кээ биздин арабызда жүргөндөр башкалар деле соц тармактарга жазып, жана мактануу түрдө жазып атышпайбы, рахмат ушунчалык колдоо көрсөткөнүңөргө, мен дагы барсам болот эле, анда тиги бул жана башка. Достор, ишенип кое бериңиздер. Бизде ушундай күчтүү Адакан Кимсанбаевичтин тегерегинде кандай инсандар чогулду, кандай улуу адамдар чогулду. Ошолорду иштетип калуу үчүн биз эл менен, депутаттар эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болсо, алардын милдети ошондой өзү. Мыйзам чыгаруу жана башка. Бирок ошолордун арасында дагы карапайым дагы эл менен ортосунда көпүрө болуш үчүн биз ошого калдык да. Мен өзүм жеке ошентип ойлойм. Бирок силерди да ошентип ойлойм. Биз сүйлөшүп атканда да ошентип сүйлөшкөнбүз да. Биз эл кыдырышыбыз керек, жер кыдырышыбыз керек. Биз дагы бышышыбыз керек. Урматтуу мекендештер, ушунча колдоп көрсөтөсүздөр, бирок сураныч сиздерден жаш балдарды, жаш ушундай өсүп келаткандарды бир аз эле активист болуп, бир аз эле күчтүү чыгып, жана башка жанакы бир кухнядан чыкпай, өзүнчө болуп кетип атышпайбы? Же болбосо бир мына окшогон бир досканын түбүнө дагы бирөө чыгып кетет, жана күчүк деп коебуз го биз. Бирөөнүн күчүгү фас дегенде гана чыга калат, а так чыкпайт ал. Фас демейинче ал акчаны күтөбү же жугунду бүтөбү билбейм да, түшүнүксүз. Алардан айырмабыз биз көчөдө иштеп жүрөбүз. Алар бир комнатадан чыкпайт, бир ушундай бир неменин эфирдин астынан чыкпайт. Алар көчөдө бизге окшоп жүрө албайт, ишенип кое бериңиздер. Элди аралап жүрө албайт. Себептегенде ушунча көрдүк, кылган иши жок. Бир убакта Байчечекей чыккандай чыгат дагы, Байчечекейдин өмүрүн билесиздер. Кызгалдактын өмүрүн билесиздер. Убактылуу. Жана убагында Роза Отунбаевалар келип убактылуу деп дегенде борончу айтпады беле. Булар убактылуу деп. Жок, булар успокаивать этти. Булар бактылуу болгон турбайбы депчи. Бактылуу булар, бактылуулар депчи. Алар бактылуулар. Бирок түбөлүксүз. Көрбөдүкпү? Чоң казат деп чыгышты. Эмне болушту? Катуу чыкты. Бардык катуу чыккандарга биз ушундай оомой элбиз да. Катуу чыккандардын артынан кол чабабыз да. Убагында айткан, ишенесизби? Ушунчалык күлгөм. Адакан Кимсанбаевич Сыймыкка барып кошулуш керек деген да. Жолуксун деп. Чоң казатка барып Сыймыкка барып жолуксун деген адамдарга чыкканда мен тоба кылдым дегем да. Жок, кийин Сыймык келбедиби? Өзүнүн деңгээлине жараша айта берет экен да. Ооба. Келбедиби Сыймык? Ооба. Мадумаровдун жанына келди да. Келгенде эмне деди? Ушунчалык текебер экен, жаман экен анда. Жок, мен ошол убакта билем эмне болгонун. Бир гана суроо берген. Сен бийликте иштеп турганда, прокурор болуп иштеп турганда эмне айтпадың? Эмне айтпадым деп. Ушул сөздөрдү. Себептегенде алар менен сен чөнтөктөш элең. Азыр неге чыгып атасың? Деген сөз. Азыр сен неге чыгып атасың? Себеби сен алар бийиктен айлап, сен иштен айдап салды. Ошон үчүн чыгып атасың. Ал сени сени кайра тартсын. Биздин арабыздан да канчамчылар ошентип атат. Көрүп атабыз, достор. Бир аз бийлик берип койсо жок болуп кетет. Бирок ишенип кое бериңиздер. Адамдан зависит этет. Адамдан айырмаланат. Туаса чындыгында ушул туунун түбүндө турабызбы?
бизге ошондор тийише албайт, тие албайт дагы. Бизди азгыра албайт дагы да. Бул балдарды азгыра албайт деген ишеничим бар. Буюрса, ушул балдар 5 жылдан кийин депутат болуусун каалабайм мен. 5 жылда биз ошончолук тажрыйбаны алып, биз барганда жара турган кандидаттар болуп барышыбыз керек. Если бара турган болсок дагы татыктуу болуп, макале сакале болбой. Же бул кишилерди колдонуп, биздин аксакалдар деп атпайсың, аксакалдар эмес булар. Булар толуп турган күчтүү саясатчылар деп айтам мен. Ушул саясатчыларды биз колдонобуз. Биз буларды пайдаланабыз. Азыр пайдалана турган убактыбыз аларды. А биздин убактыбыз ошолордун курагына жеткенде болор буюрса. Не ушул сөзүмө мындай кошулуп дагы сөздөрдү кошуласыңарбы? Туура, эң туура. Бул азыр сиз айтып аткан көйгөй сизге эле эмес, бизге дагы болуп келет да. Билбейм, мына Нурханга деле болуп атса керек. Айтат да, жүрө бербей барып бир жерге кирип алып иштебейсиңби? Эптеп бир жерге кирип алсаң болот да дегендей сөздөр. Анын мага кереги жок. Анын дагы айтып коюшат. Аны дагы алыстагы адамдар эмес, жаныңдагылар айтат да. Сага берип атат да бир нерсе депчи. Ана мен айтам, келчи мен менен бир жума жүрчү. 3 күн токсуң өзүң акчаң менен чөнтөгүңдө, 3 күндөн кийин ачкасың. Анан көрөсүң айткан сөзүңдү. Дейм да. Любойун айтам, мага келсин. Ошентип айткандарчы, жанымда жүрсүн. Анан түшүнөт. Биз сиз жана айткандай, мен жеке Кыргызстандын эртеңки күнүнө күйүп, илимдүү, билимдүү адамдарды сиз айткандай пайдаланып, алардын тажрыйбасын алып өзүбүзгө жыйнап, эртең биз дагы кийинки муунга берсек, келечекке кызмат кылып берсек деген максатта жүрөбүз да, чындыгында. Анан көпчүлүгү түшүнбөй эле азыр аны дагы жаштар айтат айрыкча. Барбайсыңбы, эптеп бир жерге жетип бийик өспөйсүңбү? Алардын түшүнүгүндө бийик өспөйсүңбү деген мындай бир чоң кызматка барып отуруп калбайсыңбы? Чын ошондой да, алар ойлобойт, бул эртең барса ал жерди талкалап салабы, талкалап салбайбы, алар ой жок. Эптеп барып калсаң болду. Менде андай ниет жок. Мына Нурханда деле байкап жүрөм, айтып атат. Тажрыйба керек. Ошон үчүн жана чоң илимий бизнесмендер, дүйнөлүк даражага чыккан бизнесмендер деле айтып атат. 30 жашка чейин туура багыттагы илимдүү, билимдүү адамды ээрчи деп атат. 30дан 35ке чейин сен ошол ишти алган илимиңди акырындап элиңе ишке ашырып башта. Анан 35тен 40ка чейин ошонун түшүмүн бере башта. 40тан 55-60ка чейин сен дагы аркаңан өстүр деп атат да. Анан биз азыр эле барып алсак болбойт. Менин жеке пикирим. Анан мындай талдап билишибиз керек да, туугандар. Азыр Мирлан Нурайымов агабыз айткандай, бир-эки сөз же пикир айтып койсок эле сен барышың керек дегенден алыс болгула. Анан жана напси менен күрөшө албагандар барышы мүмкүн. Алар эптеп жетип алышы мүмкүн. Бирок азыр эле айтып өттү, көпкө узабайт. Тез эле убактылуу. Убактылуу ал жерге кирсин. Эгер чындыгы мындай мен айтат азыр. Акчаң болсо дейт, сен бир депутат боло аласың, же бир мамлекет кызматка бара аласың. Мен эки кишини мисал кылып айтып берейин. Чындап. Бири Адахан Кимсанбаевич, бири Өмүрбек Чиркешевич. Неге? Адахан Кимсанбаевичтин акчасы жок, бирок өздөрүнүн акылы менен, билими менен ошол жерге жетишти. Текебаев да катардагы бир мугалим мектепте, бирок бийик мамлекеттик кызматтарга жетти. Бул алардын күчтүүлүгүнөн да. Анан азыркыларда андай түшүнүк жок, сен акчаң жок, кайерге бармак элең дейт. Балким бизде да бир мындай акчабыз жок эле бир кызматыбыз менен же бир илим акылыбыз менен же тажрыйбабыз менен элге кызмат кылып, эл колдоп барып каларбыз. Бирок азыр эмес. Биз аз эл колдобойт. Себеби ага түшүндүрүү кыйын элге азыр. Мына жаштар деле айрыкча көп сүйлөшөбүз, жаштар айтат. Мындай убактылуу нерсени ойлошот да. Ал нерсе туура эмес, туугандар. Мисалы, мен айта кетсем ушул боюнча. Жаштар деп акыркы убакта бир мындай көтөрүлүп туруп анан мындай солгундап калгансыз да. Антса дагы бирок азыр кээ бир партиялар биз жалаң жаштарбыз, биз 18деги балдарбыз, биз 25ке 30га чыга элекпиз деп ушинтип кетип аткандар бар да. Кээ бир азаматтарды көрүп калдык.
мындай өзүнөн чоң улууларга эми ушунда бошотуп бербейсиңерби, кегиле бошотуп койгула, биз парламентте биз иштейли депчи. Мен мисал катары айткым келет. Дүйнөдөгү элдердин баары сустанган Американын президенти жакында 20-ноябрда 79-га толот да. Эми биздин катарыбызда эң аксакалдарыбыздын, мисалы биздин партиядан, биз колдогон партиядан кетип аткан аксакалдарыбыздын бири 60-61, орто эсеп менен 50-55 ушундай алгандачы. Эми 79-да толуш үчүн дагы 19-20 жыл бар да. Американын президенти буюрса жакында 79-га толот. Саясатта буну орто жаш деп коет. Орто жашта эми салыштырып көрүңүздөр. Негизи 50-55-60 жаш курак бул ушул биздин кыргыз философиясында да айтылат, мындай турмушка бышып, баарын көрүп, аталык кыла турган, ушул акыл насаатын элгеби, баласынабы, кызынабы баарына мындай жаңылышпай айта ала турган, бышып турган кези деп айтат да биздечи. Ошондуктан мен айтат элем, биз качан устат карманып, шакирт болуп үйрөнгөндө гана мындай эме болобуз да, бышып жетилебиз, адашпай турган болобуз. Мындай козу карындай бир жаңгыр жагына чыгып эле кайра жок болуп кетпейбиз да. Ошондо гана мындай туруктуу, адашпай, мүдүрүлбөй, жаңылбай турган мындай бышып жетилген азаматтардан боло алабыз да. Бир нерсеге көңүл болгум келип атат, азыр айтып аткан нерсегечи. Шакирт болуп өсүшүбүз керек да. Бүгүнкү башкарып аткандардын устаттарын билбейт экенмин. Сиз уктуңарбы эле, мен баланча деген кишинин артынан устат болду, устатым эле мени деген. Булардын арты эмне болуп келип калды? Булар көчө бал, кебилер көчө балдары. Туура. Мен мына азыр Текебаев, Дооронбек, Садырбаев агабызды айтып келет, туурабы? Как Шакир мындай устаты катары баса белгилеп, мыкты эле деп айтып келет. Адахаким Самаевич, Абсамат Масалиевди айтып келет. Булардын орду бар да, булар устаттын колунан чыккан. Дагы алардын менен чогуу иштеп, бизге окшоп 10 жылдап иштеп. Мисалы, ушул боюнча мен да айткым келет да, мисалы азыркыларды көрбөй атам да, бир устатым эле деп, ошондуктан ар кандай сөздү сүйлөп атабы дейм да. Ошондон аксып атабыз да. Мисалы, мен да мындай мисалы улуу инсандардын тарыхын окуган жаш бала катары бир нерсе айткым келет да, эсиме түшүп кетти. Исхак Разаковду айтышат, Султан Ибраимов, ушуларды, Насирдин Исанов, ушулга окшогон инсандарды мындай жеке өзү көзү жеткендиктен ушулар пышып жашоогунан мындай кандай десем, патриот жаштарды көргөндүктөн ушулар мындай өздөрү майда жумуштардан тепкич кылып көтөрүп бышырып ошол деңгээлге жеткирген да, мындай устат шакирт кылыпчы. Алар болсо, Султан Ибраимовдор болсо, Абсамат Масалиевдерди эме кылган, алар тарбиялаган, кайсыл жерде жумушка орноштурган, мындай эми азыр так эсте албай калдым, бирок негизи тарыхында устат шакиртке келгенде Абсамат Масалиев Султан Ибраимовдордун шакирти болуп калат. Абсамат Масалиевдин шакирти Адахаким Самаевич болот. Бизде деле мисалы мен деле өзүмдүн устатым бар айылда. Мектепте мугалимдердин да устат деп айтам да. Мен мисалы ар кандай мугалим бар, бирок ар кимдин таасири ар башка. Кээ бир мугалимдерим бар, аябай мындай бийик тутам да. Өзүмдүн сүйүктүү сабагым тарыхтан берчи агайым бар эле. Устат катары баалайм да ошол кишини. Себеби көптү билет, көптү көргөн, бышкан, бизге аябай жакшы тарбия берген. Андан сырткары мечитке сабакка барганда, мисалы араб тили боюнча, Куран саат жою боюнча барганда, ал жакта да устазым бар. Эгерде мен ошол устаздарым болбосо, мен же тарыхты окуй албайт элем, же тарыхты түшүнбөйт элем, же бир араб тилин түшүнбөйт элем да, же Куранды кантип эрежеси менен окуганын билбейт элем. Устат менимче билимдүү болуш керек, илимдүү болуш керек. Ар тармактан мыкты болуш керек. Мен мисалы азыркы кыйкырып атышпайбы, бизге мындай адам келген эмес, бизге биринчи жолу келди, мындай адамды колдоп албасак болбойт деп кыйкырып жүрүшпөйбү, көрүнгөн жерден эле чыгып элечи. Мен ойлойм, мен Адахаким Самаевичтин 2-3 жерде күбө болдум да. Өзүм күбө болдум. 2 сөз менен менмин деген орустун академиктерин отургузгандарда күбө болдук, бардыгы. Ооба. Эми ойлойм да, азыркы шилекей агып аткандардын устат катары көрүп атышат да до конца дешип. Ага ошондой маселе келсе эмне деп жооп берет эле? Себеби тарыхты билбесе,
көрдүк го кече мынабы саясатты жакшы түшүнбөсө анан кантип түшүндүрүп берет? Таң калыштуу да. Кечеги 56-жылдагы маселени билбей, биздин республика башчыларыбыз 19 000 гектар жерлерди берип койгон, сатып ийген деп. Ошолорго чейин бул жакта эле калсын, 1956-жылды жана башкада айтты. Ошол убакта Исхак Казаков 46 жашта эле да. Мындан карагыла. 110 жылдыгын кече белгилешти деп атат. 111. Ооба. 111 мааракесинде. Бирок 110 деп сүйлөп атат. Ооба. Канчанчы жылы туулганын да билбейт да, мисалы. Исхак Казактынчы. Анан ушул жанакы силер эчтемкени билбейт дегенден айтып кеттиңер. Мисалы, досу Садыр Жапаров айтып атпайбы? 1956 жылдары биздин ата бабаларыбыз, жетекчилерибиз берип коюптур. Бирок аттарын атабай эле койдур да. Анан мындай айтыйын деп туруп кагазга уруп койду да. Бирок досу балып берип туруп аны кагазды конвертти ачып туруп мына деп окуп салды да. 1956 жылы мынол жерди берген деп туруп Алабукада жерди айтып салды. Ал киши өзү башка жакта айтты болуш керек эле. Же ошол жерди айтайын деп кагазга уруп коюшту болуш керек эле. Себеп дегенде булар менче ойлойм да, экөө бир отуруп алып бир китепти ачып алып деле жанакы биринчи класста даярдайт го, окуучулар отуруп алып. Чогуу сабак. Ошондой эле отуруп даярданса керек деп ойлойм да. Бирөө планшет кармаса, бирөө сен тетрадь кармашы мүмкүн. Анан бирок экөөнүн сөзү эки башка жактан чыгып атпайбы? Экөөнүн сөзү, сен окуганда мисалы ар ким адам ар кандай түшүнөт. Кабыл алышы. Бул мындай кабыл алды, бул мындай кабыл алды. Бирок Мадумаров бул жерде сен дагы отур 2 саат, экичисин да деди да. Сен да экичисин деп атат да. Улукбек Кочкоров айткандай эле. Эми билбегенден кагазын таппайсың дегенде эле да. Бирок теги кармаган кагазы Туагылдын жанагы өзүнүн фанаттары бар го. Ал дагы колунда ошондой копияны чыгарып алып, мына менде факты бар. Мында кагаз деп эле ксерокопиядан чыгарып алып, ал дагы мындай боеп алчу. Булардын мындай кол жазмалары да бирдей болуп чыгып атат да. Фанаттары менен өздөрүнүн бир да. Почерки бирдей да. Каралоосу да бир, тактикасы да бир. Бирдей мындай. Мен ойлойм, ошол жамандап жүргөн бала, аттарын атасаң бир атаганга невозможно да. Просто мындай жиркенесин да атын атаганганчы. Жанакы неме деп атпайбы? Бунун шакирти да, мисалычы. Ошол бала кандай шакиртинен болсо, бирок экөө бири-биринен эч айырмасы жок болуп атат да. Достор, дагы бул жерде биз бир аз темадан неме болуп кеттик. Бизде жолугушуулар кандай деп атат? Ушунун тегерегинде сүйлөшөлү дегенбиз. Негизи эми баягында болуп атат да, теманы алыстаган менен биздин парламентке актуалдуу болуп атат. Парламентке кандай адамдар кириш керек, башчы кандай болуш керек, баргандагы инсандар кандай болуш керек, анан каяктан мындай бышып жетилиш керек, анан кимдерди колдош керек, ушул жөнүндө эме болуп атат да, сөз болуп атат да негизи. Жанакы бирөөлөр айтып атпайбы? Мисалы, Мадумаровду, Бүтүн Кыргызстан партиясыны жана башка партиялар жамандап, кыскасы максималдуу түрдө Бүтүн Кыргызстан партиясын келтирбегенге, өткөзбөгөнгө аракеттерин жасап атат. Бул мындай талашсыз да. Бул жерде талашсыз. Жана өздөрү кайра айтып атат. Бийлик башында туруп алып өздөрү каралап атат да. Алар каралаганга эмес, мындай ооздорунан чыгарганда сөз кылбаш керек болчу. Өздөрү айткан, биз колдонбойбуз деп, биз таза шайлоо өткөзөбүз депчи. Бирок сен 28 чейин ошонун баардыгы бийликтегилер бир жерин мындай катуу эле кысып отуруп туруш керек болчу да. Бүтүн Кыргызстан тегерегинде кадрдын артында эмне сөздөр болуп атат. Азыр бул жерде комментарийде жазып атышат көпчүлүк. Биз жаштар бир аз сабак алышыбыз керек, биз тарбияланышыбыз керек деп атабыз да. Бирок бул жерде жазып атышат Ороз айым жөнүндө. Ороз айым жаш коо эмне үчүн келип атат деп комментарий жазып атат, силер да окутат болушуңар керек. Мен аларга мындай деп айтат элем. Ушул бийликтин жазып койгон мыйзамы бар. Ал жерде мыйзамды жазылып турат так дана. Жаштар мынча процент болуш керек.
Анын арасында жанакы Мунжу Майып деп коет, алардан дагы сөзсүз түрдө башка улуттар бар. 15%. Мындай ар бир нерсенин кыз балдардын өзүнүн квотасы бар дегендей, эркек адамдар мынча процент болуш керек, аял кишилер мынча болуш керек деп ар бир ушундай. Бирок биз ушунчабыз бардыгыбыз арабыздан тандалып отуруп, Орозайым кызыбыз бышып калган экен. Орозайым кызыбыз ошол жака өзүнүн ошол жака барып кошо иштейм деп ошолор менен чогуу күрөшөм деген амбиция же болбосо ошондой максаты бар экен, ниети бар экен. Барып атат. Ал өзүнүн ою, ал өзүнүн мындай каалоосу. Ал бышып калды. Себеп дегенде бул саясатта алар менен көп жерде эми мына телефондо, фейсбуктарда жана башкаларда алар менен күрөшүп жүрсө, эми ал жака барып трибунадан күрөшөм деген өзүнүн ниети бар. Ошо ниетин ишке ашырсын. А биз бул жактан жардам беребиз. Бирок достор, ишенип кое бериңиздер, бүтүн Кыргызстандын келбешине булар өтө чоң буттар тосуп атышат. Ишенип кое бериңиздер, бүтүн Кыргызстан партиясы өтүп калып, жакшы пайыз менен келип, жакшы күчтүү кишилер келип калсачы, ой, булардын азыркы көп немесин бийликке парламентта, күчтүү парламентта керек. Анан башкарып атканыбыз деле бир алсыз болсо, же түшүнбөсө жакшы саясатты, ички тышкы. Анан парламентке дагы жалаң эле Атамбаев айткандай дагы бир чимкириктер бар болсо, биздин акыбал эмне болот? Элибизде мен мондойду айтып атышат да, сиздер кандай ойлойсуздар билбейм, коомчулук. Мен башкача ойлоп калдым. Мага тиги кишинин характери жакпайт. Урматтуу туугандар, мына эжелер да айтып атат, урматтуу эжелер, ал кишиге сиздер жубай болуп тийбейсиздер, характерин карабагыла. Ал мамлекеттик кызматкер, мамлекетке эмне кылат? Кандай пайда алып келет? Ал кандай элге жардам берет? Мо ошол жагын карагыла. Анан ал тигиндей, анан ал мындай дей бербегилечи сураныч. Кантип түшүнбөйсүздөр? Бирөөңөрдүн үйүңөргө келип жашабайт ал. Өзүнүн үйүндө жашайт. Өзүнүн семьясы менен жашайт. Анан ал мамлекет үчүн пайда алып келет. Барыңар айтасыңар, моюнга да кыласыңар, илимдүү, билимдүү, күчтүү дейсиңер да, анан ушундай характери бар да деп. Бул түркөйлүк ушундай ой жүгүрткөндөрдүкүчү. Андай характерин карабагыла, ал силерге келип жашабайт ал. Ал үйүңөрдө жашачуңар бар. Ошонун характерин карай бергиле, жакпаса ошонун характерин түздөй бергиле, ал кишини эмне кыласыңар? Анан көбүңөр айтасыңар катуу деп. Бийликте турганда катуураак болуш керек, бирок кимге деп айтып келет. Ар дайым эле айтып атпайбы? Мен мамлекеттик кызматкерлерге каккан казыктай тартип орнотом деп атат. Элге деген жок. Аны кээ бир саясатчыларыбыз элди жөн эле каккан казыктай кылып башкарат экен деп. Ар кандай түшүнө бербеш керек, өзүбүздүн акылга салып, ал киши элге деп айткан жок. Мисалы дайым айтып атат, Бишкектен каккан казык Баткенден бекем болуп туруш керек деп атат. Бирок ал кимге? Жетекчилерге. Аз бизде жетекчилердин бардыгы мындай өкүл ата, өкүл бала, куда каалагандай да. Ошого айтып атат, андай болбойт мамлекеттик кызматкер деп. Ушул боюнча мен айтып өтөйүн, дагы эле мындай аргумент, факт катары айтайын да. Себеби мисалы Ангела Меркель Германияда шайланганда парламентте 709 депутат бар экен да. Себеби чоңдай мамлекет. 709 депутаттын 365-и Ангела Меркель шайлаган болсо, 9-у катышпай калып, анан унутуп калдым, ошол 315-320 тегерегидегиси каршы добуш берген да. Бул деген аларда ушундай түшүнүк бар экен. Мамлекетке бир партиядан башчы келген болсо, же бир тараптан башчы келген болсо, сөзсүз түрдө оппозиция күчтүү болуп кириш керек парламентке. Себеби салмактуу кармап туруш. Адахан Кимсанбаев айткандай, карама каршылык болгон жерде гана өсүү болот деп атат да. Себеби булар аларды көзөмөлдөп иштетиш керек. Алар аткаруучу орган, мындай иштерди аткара турган орган да, булар болсо көзөмөлдөп мыйзамдын так аткарылышын мындай көзөмөлдөш керек. Жанакындай да, 100 гектар жерди билбей эле берип коюп турмун дегендерге месине тарс этип уруп турган адам керек да. Туура айтасыз, ушундай болот. Эми алар деле моюнга албайт экен да, чындыгында. Азыр деле
мисалы айткан эмесмин деп чыкпады. Ушул айткан эмесминден да кечеки жооп берип коеюн мен шайлоо боюнча деген анын укугу жок да. Ага ким укук берди андай? Ал калыс болуш керек, бирдей болуш керек бардыгы. Жок, башка айта турган адам жок болуп атпайбы? Ал досуна күйүп атпайбы? Элена, сен түшүн да. Бул жерде дос менен мамлекеттик мыйзамдарды Булар уровень дейсиң ба? көпөстө кылбаш керек. Жок, ал булар уровень. Жок, эми биз коомго айтып коелу деп атам да, коом өзүнүн баасын бериш керек. Бул колдоочулардан да бар. азыр Ошондон өнүкпөй кетет атабыз биз. кечиресиз баягы оппозиция боюнча сөз кылбадык, мен кошумчалап айткым келип атат. Бүгүнкү күндө жападан жалгыз оппозиция бул бүтүн Кыргызстан. Аны бүт баары билип турат. Саясатчылардын баары айтып атат, баардыгы элге кайрылат элем да бүгүнкү күндө. Мындайча айтканда башка саясатчылар да эми там берип атат да ужечи. Никак бул киши келмейинче уже никак өзгөрүү болбой калды деп. Ошондой. Кыргызстанга Адахан Кимсанбаев да жана анын күчтүү командасындай оппозиция керек. Ошолор гана келгенде өнүгүү болот. Себеби башкалар келсе, алар мурда эле биримдик мекеним Кыргызстан деген партиядан депутат болобуз деген, кандидат болобуз деген бийликтин жактоочулары башка эле жаңы партиялар менен кетип атышат. Алар келсе, булар менен 100-101% чогуу иштешет. Алардын айтканын кылат, дегенин кул коюп, кнопкаларын басып, мыйзамдарын кабыл алып берет. Ошолор кетип атат. Ушундай эле көрүнүш болуп калат. Алар мыйзамда жаза албайт. Сен кабыл алып бергенди айтасың да. Жок, алар мисалы кийим тигиштип, тиктирип сатышты билет, көпчүлүк бизнесмендер да. Мисалы көпчүлүк мен тааныган контрабанда кылганда акча кылууну жакшы билишет. Бирок ручка кармап жазууну анан мен мисалы көп тааныштарым бар да. Ушул депутаттардын жардамчылары болуп иштейт. Кээ-биркилери жазып даярдап берүүчүлөр да бар да. Же болбосо чыгып тургузуп алып сен мынтип сүйлөшүң керек деп үйрөтүүчүлөр да бар. Мен алар менен тыгыз сүйлөшөм. Мен депутаттардын мындай сапатыны жана башкаларыны ошолордон маалымат алып турам анча-мынчадачы. Аз бул жерде кайсы депутаттардын немесин айтсам, ал билем что иштен кетип калышым, бирок 120лардын бирөөлөрү болуп келген да. Сиздер аз бир нерсени баамдап атасызбы? Сиздер жүрүп көрбөй аткан чыгарсыздар бар. Мен көп болуп атам. Эми атын атабай эле коеюн чындап. Партиясынын дагы өзүнүн дагы бир түшүнүктүү эле болот. Суу чыгарып берем, же болбосо жолуңду оңдоп берем деген нерсе бүгүн дагы болуп атат. Мен ошолорго суроо бергим келип атат да, урматтуу кандидаттар. Силер шайлоого чейин эгер чындап элге күйгөн болсоңор, эмне үчүн келбедиңер дейм да? Ооба, арасында депутаттар толтура. Жок, депутат болуп ошол жерде эле жүргөндөр. Билет ошол көйгөйдү. Эмне үчүн ага чейин келип, ушул сууңарды чыгарып берем, же мына жолуңарды салып берем дебедиңер? Мен милдетим деп, Анан качан шайлоо жакындаганда келе калып эле мен эртең инвестиция тартып келем, мен тааныш бүт бардыгы чыга калат да. Заматта таанышы дагы бар, акчасы дагы бар. Таң каласың да. Ошол жанагы айтып атпайсыңбы? Аны кылып берем, буну кылып берем дегендерчи. Бул жерде адамдарды ушул чала сабатсыз саясатчылар деп, саясат сасык дегендер, биз эми Адахан Кимсанбаевич 12 жылдан бери бул такыр мамлекеттик иште жок да. Ушулар 12 жылдын тегерегинде ит акмагын чыгарып салышты да. Мына саясатчылар, тупой саясатчылар, тупой кандидаттар, тупой депутаттар, яйлана булардын эмне деген гана аттар коюлбады. Ошолордун деңгээли ушул болгондуктан булар элдерди да ошондой оорутуп салды. Ошол оор менен элдер да ооруп калды. Депутат, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу ошол жанагы салып берем жана башкалардын айлана ойгон кылачы. Суранам. Депутат деген мыйзам чыгарыш керек. Депутат деген Кыргызстан үчүн кызмат кылыш керек. Депутат деген бийликтегилерди, депутат деген өкмөттөгү иштегендердин бардыгын көзөмөлдөп, аларды мынагы ишти кылсаң туура, мына ишти кылбасаң туура эмес, бул ишти кылсаң мындай болосуң, бул ишти кылсаң мындай болосуң деген адам көзөмөлдөөчү ушулар болот. Мен как жаш депутат болуп, мен өзүм кандидат болуп барып, мен өзүм айлык кеңеште депутат болуп иштегенмин. Мен билемин. Бул структурадан өткөнмүн.
Мен лестница менен учкум келет, көргүм келет. А булар болсо ошол Айыл кеңешинин депутатында көрбөй туруп 1-класстан 11-класска секиргенде секирип келип калатат. Анан кийин айырмасын өзүңүздөр билесиздер аны. Булар бала, жаш баладай көрөм мен буларды. Мындай катуу урсаң ыйла берет бечараларчы. Эмне кылышын билбей жүрөт азыр. Ар жерлерге кирип, ар партиялардын арасына кирип. Бүгүн өтө укмуш сөз айтты. Шамшидин уулу Замирчи. Укмуш, мага өтө жакты ушул сөздү. Маани берсеңиздер, бүгүнкү эфирде жаз айылында ошол бир партиянын ууру партиянын тизмегин түзгөн партиядагы адамдар, мисалы мен чекеден ата берем уурулар экен. Кимдер уурулар экен? Тизмесин чыгардыла, мен чекеден 90% уурулар экен айта берем. Өзүңөр да карагыла. Бүт уурулардын партиялар топтолгондор бүтүн Кыргызстанды ууру деп айтып атышат. Сен өзүңдү кандай ойлосоң, бирөөнү да ошентип ойлобогун. Урматсыздар эле деп коеюн. Замир аларга мындай жооп берди. Если мен ууру болсом, бүгүнкү күндө илешкен бирдемкем болсо, анда сенин катарыңда турмакмын деди да. Бул укмуш сөз. Катуу тийиш керек эле. Бирок тупой ал депутат кандидаттар. Тупой, ачык эле. Андай сөздөр аларга маани да бербейт, алар укпайт дагы, алардын кабыл алуу сезими дагы иштебейт, чындыгын айтайынбы? Билесиздерби? Немеде Раматылык биздин өтө өкүнүп ушул ар бир күндө, ар бир жолугушууда эл топтолуп жана башка болгондо биз ошол кишинин ырларын жазып коюп атабыз да, коюп коюп атабыз. Рахман Разыков агайдын биз кайда баратабыз, мандат албай калган депутатмын дегендей ырларынчы. Алдын ала жазган экен. Укмуш достор, укмуш. Мен ошол ырларды укканда мен бир туруп, бири-бирибизди кучактап алып атабыз да. Ошол кишинин жоктугун биз ушунчалык мындай жок эсе көрүп атабыз. Бизге ушунчалык көп нерселерди жардамы тийип жүргөн экен. Бир сөзү бар менде, ошону сиздерге айтып кетейин. Каракулжада чогулуш кылып атып, Рахман агай, силер Сооронбай Жээнбековду жакшы көрөсүңөрбү? Ооба, жакшы көрөбүз дешкен эл. Анда жакшы көрсөңөр, силер Мадумаровду шайлагыла деген да. Бүтүн Кыргызстанды шайлагыла деген. Укмуш сөз да. Түшүнгөнгө. Мадумаров бүтүн Кыргызстан ошондо утуп келип калганда, Сооронбай Жээнбеков аягына чейин иштеп, же болбосо мыйзамдуу, ыймандуу аксакал болуп кеттимиши мүмкүн эле. Бүгүнкү күндө УКС жана башкалары бүт бардыгы да, если кылмыш кылса мыйзам түрүндө жооп бериш керек болчу. Бирок Адакан Кимсанбаевич андай адам эмес. Буларда эмес ал киши. Кылган адамдардын кадыр баркын жакшы билет. Жана урматтуу ушул бийликтин колдоочулары, бизди каргап шиллегендер, бизге көрү казып көмүп койгондор, ата-энебизге чейин асылып, укмуш жанакындай кооз сөздөр менен сүйлөгөндөр, бирок көбүнү карасам сүрөтү жок. Башка кореецтердин сүрөттөрүн, иттин сүрөттөрүн, бир жылкынын, жолборстун, бир жаныбарлардын, силерди как жаныбардай эле көрсө болот өзүчө. Силерге кайрылам. Силер ушул бийликтин калып калышыны, ушул бийликтин толук иштешини кааласаңар, бүтүн Кыргызстандын партиясын шайлагыла. Силер шайлагыла. Дакансалар, силер шайлагыла. Ишенип кое бергиле. Буларды мыйзамдуу, ыймандуу кыла турган, кеңешини аябай бере турган, Кыргызстанды саздан алып чыгып кете турган бул бүтүн Кыргызстан партиясы. Ишенимдүү түрдө айтам мен. Бүтүн Кыргызстан партиясын шайласаңар, революция да болбойт. Жана башкасы да болбойт. Ишенип койгула. Ушул бийликти толук кызмат кылып, ушунчалык жакшы көрүп, ушуларды силер колдосоңор, бүтүн Кыргызстанды силер шайлашыңар керек. Булар наоборот түшүнөт аны. Жок. Мындай деп. Жок, тарыхтан карасын. Тарыхты карасын. Бирок эртеңки күн ушул азыр биздин сүйлөп аткан сөзүбүз эртеңки күн тарых болуп калышы мүмкүн. 4 президент жок уже. Биз революция кылуудан өтө каршыбыз. Бул жерде жазып атасыңар. Хватит деп атасыңар.
Да, действительно хватит. Урматтуу киргиздер, урматтуу балконскийлер, силерге да кайлам. Хватит. Революция буларды кууп жүрүп жададык биз дагы. Силер да жададыңар. Бирок биз кууган жокпуз эч кимди. Биз ал жерден митингдин мысын да билбейбиз. Революциянын рысын да билбейбиз. Биз бардыгын токтотобуз. Карама каршылыктардын баарын токтотуп келгенбиз. Жапайычылыкты токтотуп келгенбиз. Силер площадька чыгып ура ура деп кыйкырганыңарда жана башка кыйкырганыңарда бир баягы айтпады эле бир токойдон чыгып кеткен немелердей эле болгон депчи. Нахыл ошондой болгон. Неге жапайысыңар, урматтуу? Неге өзүбүздүн жасап койгон, өзүбүздүн акчага жасалган ак үй жана башкалардын имараттарын баарын талкалайсыңар? Неге? Ал биздин акча, биздин акчага салынат ал акырдын бардыгы. Элдин акчасына салынат. Муналар эмне керек бересиз? Мындай биз жакшы ар бир нерсени факты менен айтабыз да. Кече 56-жылы, 1956-жылы деди. Ушундай бир ата бабаларыбыз берип койгон экен. Кемчилик кылышкан экен, алардын кемчилигин биз түзөп атабыз мына дебедиби? Анан биз мындай фактын алып келип айттык да, 56-жылы Палянча деген инсан болгон жетекчи. Ал жетекчинин колу болмоюнча бир карыш жер берилбейт, кетпейт. Атай албады, атап койсом балеге калып кетем дегендей ойду айтты да эми. Анан экинчиси келип атап койду. Биз ошол жылдары ким экенин айтып берип атабыз. Мынау до конца деп кыйкырып, азыр партиясынын атын деле атап эле коеюнчу. Эч жака деле бара албайт, бир Торпоктун барар жери Саманкана дегендей эле болот буларчы. Бирок дагы деле чыгып алып Мадумаров деп кыйкырып атат да. Тууган, токтот сен эмичи. Мен сага айтарым, адам бул. Сен ойлойт экенсиң, мен ушул Адахан Кимсанбаевичти жанында жүргөн же Адахан Кимсанбаевичти билген адамдар эки адам, эки жол бар. Жамандап жүрүп, бир убактылуу бир көккө жетесиң, же бир көргө жетесиң. Өзүң жетелеп барасың, бирөө жеткирбейт сени. Муну биз көрүп келе атабыз. Ошону токтот тууган сен. Анан айтат экен, биз эфирге чакыралы, эфирге кел деп. Сен менен эфирге чыга турган бер деп турго. Ким ал? Жок, мындай да. Мен юристмин да. Юридикалык жактан бул мындай болот да. Арыз берүүчү адам ал. Арыздануучу ал да берип койду деп. Даттануучу ал. Ооба. Биз тарап мындай жактоочу болуп, же болбосо биз актоочу болуп барышыбыз мүмкүн да. Бирок тупой сунсенчи. Тупой адам өзү арыз жазып алып, өзү арыз даттанып алып туруп, мен сотко бербей турайын, сен мени сотко берип көр деп айтты. Айланайын. Мындай сабатсыз да. Атаң бар го, жанакы өзүң Айша атаң бар. Өзүң айтып каласың го. Мен бул Айша атам деген бул депчи. Сурап койчу, суранам сенден. Эки ооз сурап кой. Кемчонтой десем тарынасың. Бир күчүк десем тарынасың. Ит десем тарынасың. Эми маймыл дегенге чейин барабыз. Аз бул жакта бирөө жазды. Да. Кыскача биз ушул менен эфирибизди бүттүрөлү. Да, кандай дейсиңер? Дагы 1-2 күндөн кийин биз чыгабыз буюрса достор. Кыскача. Туугандар, бүгүн 7-ноябрь тарихтерин айтып. Жалал-Абад шаарында Барпы театрынын алдында саат 11-ге Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич менен эл менен жолугушуусу болот. Ошого келиңиздер, Жалал-Абадтын тургундары, Сузак районунун тургундары жана ошондой эле Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен кошо аттанган азаматтарыбыз дагы эл менен жолугат. Келип ар кандай сурооңуздар болсо бериңиздер. Мен буну колдобойт элем, барбайм деген түшүнүк болбош керек. Келиңиздер, сурооңуздарды бериңиздер, ачык айкын жоопту алыңыздар, андан кийин чечимиңиздерди чыгарасыздар. Биздегилер келбей туруп эле өз алдыңыздарга чечим чыгара бербеңиздер. Азыркы учурда элдерде Кыргызстанда той, аш аябай көп күчөп турган маалы.
түшүнөбүз, бирөөлөр чын жүрөктөн келейин дейт, бирок келе албай атышат. Алар дагы түшүнөбүз. Бирок эртеңки тандоодо адашпаңыздар. Эртең келип 100% өзүңүздөр шайлап алчу, ишеним берүүчү инсандардын маңдайына туруп суроо жоопту кылсаңыздар, мен ойлойм бир топ пайдалуу болот. Мен айтылбай калган нерсени айткым келип атат. Мисалы биз уруулар деп, анан уруулар ким экенин Замира агабыз бир сөз менен айтып койгонуну мен дагы тастагым келип атат. Себеби алардын илешкен жери бар дегени көрүп атабыз. Ал жактан бул жака мэрлик алып, бул жактан бул жака башчы кылып, бирөөсүн аэропорттун жетекчиси кылып, анан ошол илешкен жери бар болгондугу үчүн ушул менин түзгөн партиямдан барасың деп койду, айласыз кетип атышат. Ансыз деле ошол инсандарды, мисалы өзүнүн мурда жакшы аброй бар адамдар деле кийин былыгы чыгып калгандыгы бүгүн билинип атат баарыбызга. Эми мен айтат элем, ушул кайра эле кайталай бербейли. Ар бир шайлоодо эле эл чындап тажады. Кайра эле ошолорду шайлайт, билтейлер чуркайт, маалмел болуп турат. Кечээ күнү Лейлекте өкмөттүн үйүндө ошол Кыргызстан ата журттун партиясынан бир кетип аткан талапкердин мындай баннери илинип турат. Айыл өкмөттүн Кыргызстан ата журт партиясынын, мен керек болсо сүрөткө тартып алгам, көрсөтүп да коелу. Бүгүн дагы болду. Бул бийликте экени мындай бир эле эмес ал. Факт болуп турат. Ошто көрдүң го. Талайбек Сарбашевдин встречасын жана башкасын Ош мэрдин страницасы чыгарып жарыялап атат. А буларга баары бир, сен айтып атасың. Булар жана Токойдон чыгып кеткендер. Жок, эми буларга бананды берсең да жей берет. Сабизди берсең да жей берет. Бирок буларды тарбиялоочу биз. Айтат элем, бийлик Садыр Жапаров өзү отуруп, бийликтин бир да партиясы катышпайт деп айтты. Бирок көрүп атасыздар, бийликтин партиясы кайсылар экенин. Бирөөсү өзүнүкү, бирөөсү досунуку, бирөөсү аялыныкы, бирөөсү баласыныкы, бирөөсү өкүл баласыныкы. Аралашып баары кетип атышат. А бирөөсү Кара Суунун бир мыкты жигити бар имиш. Ал деле бирөө эмес, 2-3 өнүн киргизип, анын деле өзүнчө мындай бир элдин кадырын ойлобосо дагы өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон максаттары бар экен. Демек ошондой кадамдарга барып элди алдап, ар дайым ушундай тополоң болобу, экономикалык кризис болобу, ошолордун баарына себепкер болуп келе жаткан ушулар. Сиздер терең ой жүгүртүп, мындай алданбаңыздар. Макул, биз айтпайлы, бир гана бүтүн Кыргызстанды шайлагыла деп. Бирок тазасын, арасында мындай партиянын тазасын тандап, анын ичинде дагы ошол кандидаттын бир тазасын тандаңыздар. Бул жерде 3-4 атын атап тургандан кийин бүтүрөлү. Биз ойлогонбуз да, мындай түнкү саат 2-де жаныбарлар, жан жаныбарлар уктайт депчи. Токойдон чыгып кетсе дагы булар эми азыр неменин ичинде да, решетканын ичинде. Анан бул жан жаныбарлар уктайт деп биз ушундай 2-де ошолор уктаганда чыгалы десек, жок, андай эмес экен да, дарбазасын тарактатып тигилер ойготуп коюптур. Бул жакта Нурбек Кабылов деген жүрөт, Дайын Акылбеков деген жүрөт, Калбүбү Бейшенбекова деген жүрөт. Ошого окшогон жан жаныбарлар, маймылдар дейбиз, эмне дейбиз, булар ушундай деп өздөрүн маймыл деп жазып атышат бияка. Биз маймылбыз деп жазып коюшпуз да комментарийге. Биз Токойдон чыгып алганбыз, бизди камап кармай турган эч ким жок болуп атат. Решетканын ичинде киргизип, кичине жугундуу анда берип аткандыгы үчүн биз сүйлөп атабыз. Булардын уйкусун биз буздук. Жок, булар иштеп атат азыр. Жок, уйкусу бузулду да. Түнкү сменде, күндүзгү сменде иштейт да. Булар боюнча мен айтайын дедим. Мисалы, Регион ТВ деген бар, 7-канал деген бар. Окупсаңыздар да, Facebook'та страничкасы бар. Мен түнү саат текшерип көрдүм өзү атайын. 3-тө видео жүктөсөм дагы өчүрүп салат. 1 секундтан кийин өчүрөт. 5-те жүктөсөм 1 секундтан кийин өчүрөт. Ар дайым мындай онлайн отурат да. Карап отурушат. Ушул жалаң гана бийликтин жүктөсө болду. Калган чындык ал жака түшпөш керек. Бизге бананды көрсөтүп койсоң эле чуркай беребиз деп жазып атат да мына. Бана силерден айлансын. Көгүнөнбү, сарысынанбы айтып койгула, силерге доставкасы менен кылып беребиз.
урматтуу Аймак ТВ, урматтуу Акмак ТВ, урматтуу жанакы бирдемке Паланча регион деген бирдемке ТВларыңар бар. 7-8 Биз Жалал Абадтабыз. Биз Барпы театрында эртең саат 11-де болобуз. Сөзсүз келиңиздер. Жанакындай өзүңөрдүн байлап койгон жанакындай стартка багууга байлап койгон жанакындай иттериңер бар, эчте келиңиздер. Биз силерди 11-де Барпы театрынын жанында күтөбүз. Биз Жалал Абадтабыз. Достор, кечинде силердин уйкуңарды бузуп койгон үчүн кечирим сурайбыз. Эми мындан бул жагына жаныбарларга жанакы коросуна кирип уктай берсеңиздер болот. Биз силердин тынчыңызды албайбыз. Мындан кийин кечинде чыкпайбыз. Сиздер дагы аман болуңуздар. Сиздер менен биз Кыргызстан эли ушу 6 миллиондон ашык болуп келатабыз. Сиздерге да иман берсин, сиздерге да инсап берсин. Адам болууга аракет жасаңыздар. Бир аз адам болуңуздар, деңгээлиңиздерди бир аз көтөрүңүздөр. Жок, көтөрө албай ушунчалык кыйналып атсаңыздар, сөзсүз түрдө бизге комментарий калтырыңыздар. Биз сиздерди тарбиялайбыз. Бананды жешти, сүйлөштү үйрөтөбүз. Маймыл деле адам кылып чыкпай тура. Маймыл деле үйрөтөт, цирктерде үйрөнүп атат. Силер да биз үйрөтүп алабыз. Ийгилик болсун. Бизди мактап, жактап, колдоо көрсөткөн биздин тааныган бул жакта активист акелерибиз, эжелерибиз, инилерибиз, карындаштарыбыз бардыгы бизге колдоо көрсөтүп жазгандар үчүн мен силерди көпчүлүгүңүздөрдү окуган жокмун. Баарыбызга ийгилик. Сиз барычаңыз менен 2-3 сөз айтып коеюн. Кечиресиз? Макул. Айт. Ушу көрүп отургандарбы, ушул бийликчилерби баарын айтат элем. Бизди душман катары көргөндөргө. Сен айтасың. Улуу Исхак Разаковдун сөзү бар. Улуу инсаныбыз. Анын деле көзү тирүүсүндө эл барктай алган жок, чынында тарыхта деле жазылып келет. Өзүңдүн чабалыгыңдан корк, бирөөлөрдүн күчтүүлүгүнөн коркпо. Же болбосо бирөөлөрдүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалыгыңдан корк деп айтып кеткен. Адам бол деп кайда эскерттиңиз? Чыңгыз Айтматовдун кыргызды чыңгыз десең кыргызды тааныйт, кыргыз десең чыңгызды тааныйт дегендей. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деп айтат да. Жаныбар үчүнчү? Жаныбар үчүн ага учку сөз. Табылбайт экен мен дагы. Азыр сиздер айткандай эле да бардыгыбыз ушу акыркы эфирдин акырында айтарбыз туугандар. Жаман сөз жазбаңыздар. Жок, жаза берсин. Жаман сөздүн жакшы сөзү алар жаза албайт. Жок, эми алар деле бизге окшогон адам деп мен билем. Эртелеби кечпи түшүнөсүздөр, бирок кеч болот. Биз бир инсандын артынан эмес, мамлекеттин эртеңки күнүн ойлоп атабыз. Эгерде сиздер дагы мамлекеттин эртеңки күнүн, алдыңыздарда бодурап отурган балаларыңыздын эртеңки келечегин ойлосоңуздар, сиздер бир татыксыз инсандын артынан жүгүрбөй элеңиздер. Биз мамлекеттин эртеңки күнүн ойлоп, илимдүү, билимдүү, бардык жагынан төп келген татыктуу инсандардын артынан талим тарбия алып, ошону элге жеткирүүгө аракет кылып келатабыз. Мен бир нерсени айтам. Мен Адахан Кимсанбаевдин көп айтат да, чечен, сөзгө чебер, сүйлөй. Бул саясатта сөз керек. Билесиздерби? Убагында Адахан Кимсанбаевич Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен чай үстүндө отуруп, Нурсултан Назарбаев бир сөз айткан экен да, сөзгө жагам деп. Адахан Кимсанбаевич, караңчы. Бизде кыргыздын кыздары служанка, кызмат кылып атат, кызматкерлер деп айткан экен. Ошондо Адахан Кимсанбаевич эмне деген билесиз? Бир сөз менен. Нурсултан Абишевич, эгер ушул сөздү сиз айтпасаңыз, мен сиздин казак экениңизде күмөнүм бар эле деп. Бунун мааниси казак мактанчаак болосун дегенди түшүндүрөт да, түшүнгөн адамга. Мына ушундай болуш керек туугандар. Сиздер жеке өзүңөргө байлабагыла, сураныч. Ар кандай жаман. Биз айтып аткан болсок, кимдир бирөөгө сынды. Биз даректүү айтып атабыз. Ошолорго айтып атабыз. Анан кайдан жайдан чыгып эле өзүңөргө алып эле силер дагы кандайдыр бир туура эмес көз карашта боло бербегиле. Бул өмүр өтөт кетет. Аз эле жашайбыз. Бирок эртеңки күн эмне кылып кетебиз? Ошону ойлонолу дагы туура мындай бир ой жүгүртүү менен тандоону туура кылалы. Мен айтарым ушул туугандар, акыркы күн өтө майдаланып кеттик, токтотолу буну.
Рахмат достор. Эртең саат 11-де ушул эле каналдан түз эфир алып беребиз. Биз менен бөлүшүп маанайыбызды жана ар бир ошол жерде болуп аткан сөздөрдү сиздер бөлүшүп комментарий жазып атканыңыздар үчүн ыраазычылык. Урматтуу, буга чейинки айтылган сөздөрдүн баардыгын туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бирок өз акчаларыны, буларга төлөп аткан акчаларын булар актоо үчүн аябай аракет жасап атат. Ошол тапкан акчаңыздар каяктан келип атат, сиздер ошону ойлонуп, адал акча табууга аракет жасаңыздар. Бирок бул мисалы ушул эле фейк бот жана башка жаман сөздөрдү жазгыла, ушуларды каргагыла, айткыла деген сөздөргө акча алып жасап атканыңар бул такыр туура эмес. Бул силердин атаңар айтмакчы, адалыраак дагы болбойт. Ишенип кое бериңиздер. Адалыраак болушу да мүмкүн эмес. Ошону атаңарга да айтып түшүндүрүп койгула. Адалыраак деген сөздү колдонбосун. Ыйманга чакырып койгула атаңыздарды дагы. Ийгилик барыбызга. Эртең жолугушканча көрүшкөнчө.